Өлкөдө мал менен электр энергиясы өчүрүлүп жатканы коомчулукта көйгөй жаратпай койгон жок. Калктын калың катмары электр энергиясы менен камсыздоого карата буга чейин даярдыктар көрүлбөгөнүн айтып келишет. Дегени менен энергетика министрлиги электр энергиясы өчүрүлбөй жаткандыгын айткан. Эске салсак, министрлик октябрь айынын аягына чейин оңдоо иштери уланып, 1-ноябрдан тартып электр жарыгы өчүрүлбөй турганы маалымдалууда. Быйыл Токтогул суу сактагычында суу пландалган көлөмдөн аз болуп калгандыгына байланыштуу электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу керектигин эскерткен. Анын алкагында шаардагы мекеме ишканалардын сырткы жарыктандыруусу кечиккисин өчүрүү талаптары коюлган. Министрликтен ошто деле өчөт экен да. Мен балампына турам, кечээ күнү саат 11-ден 4-ке чейин өчтү. Азырынча билбейм, бирөө өчүш керек эми. Бирок Түркменистандан башка жактан алып атабыз деп атат го. Ошо өчпөсө керек, ишенип турам. Бул өкмөттүн кемчилдиги деп ойлойм. Бардыгы эле эмес, балким чоңдору президент жакшы эле иштеп атат, ага айып жок. Бирок ошонун территориясындагы аймактагы адамдар начар иштеп атат деп ойлойм да. Бүгүн 29-октябрдан тарта шайлоо алдындагы талапкерлердин үгүт өнөктүгү расмий түрдө башталды. Учурда талапкерлер жер-жерлерде өлкө жарандары менен жолугушуу өткөрүшүп, программалар менен тааныштырууда. Ал эми бул жолку шайлоо өткөн тарыхты эске алуу менен таза өтөт деген убадалар берилүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат. Бүгүн 29-октябрь парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Үгүт иши 27-ноябрга чейин уланат, 28-нде шайлоо өтөт. Парламенттик шайлоого аттанып жаткан саясий партиялардын талапкерлери жана бир мандаттуу округтан бара жаткан талапкерлердин бюллетендеги орду эртең 30-октябрда чүчү кулак аркылуу аныкталат. Алдыда өтүүчү өнөктүктө жалпы каттоодон 21 партия өткөн. Бир мандаттуу 36 округтан 21 талапкер катталды. Ал эми быйыл жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүүгө 592 миллион 352 миң сом каражат сарптала турганы маалым болгон. Быйыл Кыргызстанда шайлоону дүйнө таңкала тургандай өткөрүүгө өлкө башчы баш болуп аракеттенип жатышат. Бирок айта турган болсок, буга чейин эле дүйнө эли таң калган болушу керек. Анткени Кыргызстанда шайлоо өнөктүктөрү башталаарда эле партиялар жана уюмдар мезгили келгенде эле козу карындай жайнап кетет. Калктын калың катмары кайсы партияда кандай талапкери бар, ал буга чейин кандай кызмат өтөгөн белгисиз эле калып, таанылып таанылбай шайланып бийликке бара калышат. Мен эле болсом деген нерсеси бар да, мен. Ал өзү ким экени өзүнө гана маалым да. Ал эми башка элге маалым эмес. Анын ичинен окуп көрсөңүз 321-ди тааныбайбыз да. Муну бир мыйзам менен гана жок кылышыбыз керек да. Мыйзам коюш. Ограничение койсоң, анда чет мамлекеттер айтып чыгат, булар укугун бузуп атат, адамдардын укугун бузуу деген дагы бир балеси бар да. Ошон үчүн биздикилер ушунда свободно коюп коюшту. Бул жолку шайлоонун таза өтүүсүнө көпчүлүгү ишеним артып турганы да анык. Демек, өлкө башчынын берген убадаларынын өтөлүнөн чыгуусуна алдыда өтүүчү шайлоо өнөктүгү алгачкы эл алдындагы сынак катары кароого болор айтылууда. Бирок кантсыда элдин шайлоого катышуу процессиде чоң роль ойной турганын эске алуу керек. Өлкөнүн өнүгүүсүнө, жакшы шарттардын түзүлүүсүнө да эл себеп болору белгиленет. Биз 30 жылда лидер жарата алганыбыз жок. Мына азыр эми Садыр Жапаров жананын командасына эл түндүк дебей, түштүк дебей, кыргыз эмес дебей чоң үмүт артып, бир жараса багы Наза жарайт дегенде, бир жараса ушу Садыр Жапаров жананын командасы жарайт деп президент кылган. Эми ошол чоң авансты, үмүттүү, ишеничти Акташтын биринчи экзамени эртең 28-нде өтөт. Эл анын конституциясында колдоп берди. Шайлоо өнөктүгү алдыда бир нече саясий партиялар жана бир топ талапкерлер БШК тарабынан четтетилип жатканы маалым болду. Алардын катарында учурдагы жогорку кеңештин спикер кызматын аркалаган Талант Мамытовду четтетип салган. 2021-жылы кабыл алынган шайлоо өнөктүгү жаңы конституциялык мыйзамга ылайык шайлоого бараткан мамлекеттик кызматкерлер кызматтан кетиши керек эле. Анткени менен төрага кызматын тапшырып бербегени негиз болгону айтылат. Бирок БШКнын чечимин жогорку сот жокко чыгарган. Бирок Мамытов 5 күндүк мөөнөтүн өткөрүп жиберди деп Центризбирком аны каттоодон баш тартты. Бул жагынан Центризбиркомдуку туура деп эсептейм. Туура. Анткени мыйзамда жазылып турат 5 күндүк мөөнөт. Ошол 5 күндүк мөөнөттү Талант Мамытов өзү спикер болуп турганда ошол мыйзамды кабыл алган. Эми Бишкек шаардык административдик соту бул Центризбиркомдун чечимин жокко чыгарды.
катта деген буйрук берди. Өткөн жылы парламенттик шайлоодо мыйзамга каршы аракеттер одоно пайдалангандыгы үчүн баш аламандык орун алган. Анын кесепетинен бийлик кулап, жаңы бийлик орноду. Эми бул катачылыктар келечекке сабак болуп калат деген пикирлер байма-бай айтылып келет. Анткени менен бардык бийликтин тушунда өткөрүлгөн шайлоолордо таза өткөрүү убадалары берилип келгени көпчүлүккө маалым. Ошон үчүн эки эле нерседен, элден, анан бийликтен көз каранды. А саясатчылардыкы бул нормалдуу көрүнүш катары кабыл алыш керек. Аныкчы саясатчы ал саясатын жасайт. Бардык саясий топтор, саясатка аттанган эр азаматтардын бардыгы кандай гана жол менен болбосун бийликке жетүү алардын негизги максаты. Анан ошого эл ишенип, бул кыйын турбайбы, бул айда алып берет, күндө алып берет турбайбы деп бир табак ашын жеп, 1000 сом акчасын чөнтөккө салып алып, кой эми ушунун ашын жеп алдым эле, чайын ичип алдым эле, акчасын алып алдым эле, мен ушуга добуш берип коеюн деди, уже шайлоо өлдү деп айта бериш керек да. Ал эми үгүт иштеринде саясий партиялар же талапкерлер тарабынан шектүү аракеттер байкала турган болсо, катуу жоопкерчилик караларын БШК өкүлдөрү тарабынан эскертилүүдө. Эң негизгиси үгүт учурунда мыйзамды жана шайлоочуларды сыйлоого чакырышат. Уголовный кодекс менен дагы жоопкерчиликке тартылып калчу шарттар бар да. Баягы шайлоо эле мыйзамдар экен, бул шайлоодон четтеп калсам эле болду экен, же болбосо айып пул эле төлөп калам дебей, башка дагы беренелерге туш келип калышы мүмкүн. Ал боюнча укук коргоо органдары иш алып барышат. Ошондуктан мыйзам бузбай, мыйзам талаасында үгүт иштерин жүргүзгөнгө баарын чакырып кетебиз. Буга чейин да чакырып атканбыз, дагы чакырабыз. Бири-бирин сыйлап, мыйзамды сыйлап, эң негизгиси шайлоочуларды сыйлап, жакшы маанайда үгүт иштерин жүргүзөт деп бардык талапкерлерди, саясий партияларды чакырып кетебиз. Бул ирет жогорку кеңеште 90 депутат болот, анын 54-ü партиялык ачык тизме менен 36-сы бир мандаттуу округтан шайланат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 2020-жылы 4-октябрда өткөн. Шайлоо жыйынтыгына нааразы болгон жарандардын митингге башаламандыкка айланып, бийликтен алмашуусу менен аяктаган. Нурзада Сыдыкова, Аделет Нышанбаев,